Путиндин мобилизация жарылыгынан кийин Орусияда эмне болуп жатат? Аны мен кенен айтып берем. Лайк басып, каналга катталып пикириңизди жазыңыз. 21 сентябрда коргоо министри Сергей Шойгу согуштук тажрыйбасы бар 300 000 запастагы адам Украинадагы согушка тартылат деди. Эске салсак, Путин 8 марттагы кайрылуусунда запастагыларды кошумча чакыруу болбойт деген. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Пландар өзгөрүп кеткен окшойт. Мобилизация же могилизацияны уккан эл биринчи күнү ар кайсы чоң шаарларда массалык нааразычылык акцияларына чыгышты. Алгач уланууда